Саламатсыздарбы, назарыңыздарда өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалы Ала Тоо 24 жана кечимес программасын сунуштайбыз. Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Бүгүн Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катталган саясий партиялардын ортосунда шайлоо бюллетенге киргизүү үчүн кезекти аныктоо боюнча чучугулак өткөрдү. Шайлоого катышуу үчүн шайлоо курагына жеткен ар бир жаран биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Биздин өлкөнүн шайлоо тутумунун өзгөчөлүгү бул добуш берүү процедурасын санариптештирүү болуп саналат. Анын компоненттеринин бири албетте бул биометрика. Бүгүнкү чыгарылышта Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын программалык техникалык камсыздоо, маалыматтарды иштеп чыгуу жана маалыматтардын коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Аскар Акимбаев менен аталган бөлүмдүн эксперти Улан Мурзаев мейманда спикерлер менен шайлоо тутумунун техникалык жана программалык жактан камсыздоо, автоматтык эсептөөчү урналарды колдонуунун артыкчылыктары туурасында кененирээк кеп курабыз. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы, студияга кош келиңиздер. Жаңы шайлоо моделине ылайык мына ушул шайлоочулардын тизмесин түзүү жана аларды идентификациялоо автоматтык эсептөөчү урналардын көмөгү менен ишке ашып келет. Негизи эле маалыматтык шайлоо тутуму деген эмне, анын милдеттери тууралуу атайын даярдалган сюжет бар. Чогуу назар салып, бир аз да болсо маалымат алып, анан кийин маекти баштайлы. Анда экранга көңүл буралы. Эркин жана демократиялык шайлоону камсыз кылуу максатында 2014-жылы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш тарабынан жаңы шайлоо модели бекитилген. Ага ылайык шайлоочулардын тизмесин түзүү жана аларды идентификациялоо автоматтык эсептөөчү шайлоо урналарын колдонуу менен ишке ашкан. Макулдашылган иш-аракеттердин натыйжасында добуш берүүнүн бирдиктүү тутуму түзүлгөн. Мына ошентип шайлоо жана референдумдагы добуш берүүнүн жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу маалыматты реалдуу убакыт режиминде көрсөтүп турган маалыматтык шайлоо тутуму түзүлгөн. Маалыматтык шайлоо тутумунун милдеттерине төмөнкүлөр кирет. Автоматтык эсептөөчү урналардын маалыматтарды алуу, шайлоо жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана сактоо, коопсуз байланыш каналдары аркылуу автоматтык эсептөөчү урна маалыматтарды БШКнын борбордук серверине жөнөтүү, калк үчүн шайлоонун жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу автоматтык түрдө чагылдыруу. Жаңы технологиялардын жардамы менен newss.shayloo.gov.kg расмий порталында шайлоочулардын активдүүлүгү жана добуш берүүнүн жүрүшү жөнүндө маалыматты республика боюнча ар бир шайлоо участкаларына тез жана онлайн режиминде алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ошондой эле аймактык жана участкалык комиссиялар тууралуу маалыматтарды өз-өзүнчө көрсө болот. Автоматтык эсептөөчү урналар добуш берүүнүн натыйжаларына байкоо жүргүзүүнүн куралы болуп, айрыкча кол менен эсептөө учурунда натыйжаларды бурмалоонун алдын алуу фактору катары кызмат кылат. Анткени добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө ачык жана ишенимдүү маалымат тез арада калктын назарына жеткирилиши керек. Андыктан кол менен эсептөөчү маалыматтардын көпчүлүгү эсептөө аяктагандан кийин 10 сааттын ичинде келет. Ал эми автоматтык эсептөөчү урналардын маалыматтары участкалык шайлоо комиссияларынын 83%-на 1 сааттын ичинде барат. 2015-2017 жылдар аралыгында парламенттик, жергиликтүү жана президенттик шайлоолордо жаңы шайлоо модели ийгиликтүү сыналды. Ошондой эле эл аралык жана коомдук байкоочулардын айтымында 2015 жылы Жогорку кеңештин депутаттарына шайлоо маалында жаңы технологиялар колдонулуп, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу ачык жана эркин шайлоо өткөн. Мындан тышкары жаңы шайлоо модели жарандардын шайлоонун жыйынтыгына болгон ишенимин өсүшүнө өбөлгө түздү. Киргизилген жаңы технологиялардын негизги максаты бюллетендерди урнага жапырт таштоо жана карусель сыяктуу добуш берүүнүн бурмалоонун методдорун толугу менен жоюу. Ошондой эле шайлоонун жаңы моделинин алкагында керектүү шаймандарды сатып алуу боюнча эбегейсиз зор иштери жүргүзүлдү. Андан соң өлкө боюнча автоматтык эсептөөчү урналар тууралуу адистерди окутуу кампаниясы ишке ашырылды. Шайлоо процессинде жаңы технологияларды колдонуунун маанилүү жетишкендиктери, инклюзивдүүлүктү жогорулатуу, ар бир шайлоочунун добушун так эсепке алуу үчүн ачык айкын тутумду түзүү, коррупциянын негизин жоюу, шайлоонун ар кандай түрлөрүн айкалыштыруу жана бир эле мезгилде өткөрүү, шайлоонун жаңы модельге ылайык өткөрүү, жарандардын шайлоо укуктарын камсыз кылуу жана ошондой эле таза, ачык айкын шайлоо өткөрүү максатында мамлекет жана коом тарабынан колго алынган бир катар кадамдардын жана иш-аракеттердин аркасында мүмкүн болду.
Урматтуу меймандар, ардактуу спикерлер, мына ушул шайлоо процессинде заманбап технологиялардын колдонулушу, негизи эле автоматтык эсептөөчү урналардын пайдасы, ал кантип шайлоонун баягы жыйынтыгын канча убакытта эсептейт, бул боюнча кененирээк көрдүк. Эми Аскар мырза, суроону сизге узатайын. Алгачкысы ушул шайлоочуларды биометрикалык идентификациядан өткөрүү тартиби боюнча кенен маалымат берсеңиз, кепти ушундан баштайлы. Саламатсыздарбы. Рахмат. Бул шайлоо процессинде эң негизги катышуучулардын бири бул ошол биздин шайлоочулар болуп эсептелет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жана 2014-жылы Улуттук кеңештин бекитип берген модельге ылайык биз ошол автоматташтырылган технологияларды ошол шайлоо процесстерине киргизгенбиз. Алардын бири ошол жана каруселден каруселге тоскоолдук кылып, бир жаран, бир добуш берип, бир гана участоктон идентификациядан өтүп, ошол добуш берүүгө биз мүмкүнчүлүк түзгөнбүз. Ошо негизги бул жерде ошо ар бир жаран өзүнүн биометриясын тапшырып, 18 жашка толгон жаран же андан улуу болсо биометриясын тапшырып, анан кийин тизмеге кошулат. Жана айтып кеткендей, роликтеги ар бир жаран ошо катышуу үчүн өзүнүн биометриясын тапшырат. Ал үчүн ар бир бизде ошол мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан жанакы калкты тейлөө борборлорунда жайгашкан ошол жабдыктар бар. Келип ошол жерден тапшырып, андан сырткары айылдык кеңештерде да ошондой жабдыктар менен орнотулган. Ошол жерлерден келип өздөрүнүн биометриялык маалыматтарын берип, жеке маалыматтарына тиркелип, андан соң жана Борлук шайлоо комиссия тарабынан бекитилген ар бир участкалык шайлоо комиссиянын границасы чегине ылайык ошо бөлүнөт. Идентификацияны өткөрүү бул ар бир участкалык шайлоо комиссияда операторлор октолуп даярдалат. Андан сырткары ошол Борлук шайлоо комиссия тарабынан көрсөтүлгөн мыйзам чегиндеги мөөнөттөрдүн ичинде ошол тизмени тактоодо жумуштарды алып барат. Ар бир жаран ошол биометриясын тапшыргандан соң ошол жанакы чектерге ылайык ар бир шайлоо участкасынын тизмесине кошулуп, шайлоо күнү ошол тизмеге ылайык идентификациядан өтөт. Ал үчүн жаран өзү келиш керек, паспортун алып келип, ошо биометрикалык маалыматы менен иденттештирүүдөн өткөрүлүп, жеке маалыматын жанакы чоң экрандардан чыгат. Тапшыруу процедурасы ошол эми шайлоо биометрияларды тапшырып атканда жеке маалыматтарга байланат да. Демек биз дагы бир жолу телекөрүүчүлөрдү жалпы өлкө жарандарын шайлоочуларды ишендирип айтып кете алабыз. Мына ушул биометрикалык идентификациянын негизинде шайлоого укугу бар ар бир жаран өзүнө тиешелүү аймактык шайлоо участкасына барып бир эле жолу добуш бере алат. Анткени иденттештирүү, аны таануу бир эле жолу кайталанып, андайга жол берилбейт. Улан мырза, калк арасында дагы биз жарандардан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Мына ушул автоматтык эсептөөчү урналар добуштарга кандай таасирин тийгизет? Сиз ишенесизби автоматтык эсептөөчү урналарга деп? Ал боюнча бир аздан кийин жарандардын жообу кандай болгонун көрөбүз. Мына ушул автоматтык эсептөөчү урналарда добуштарды ишенимдүү эсептейби деген дагы суроо бар да. Сөзсүз түрдө, анткени айтып кеткендей эле, бул бир чоң бир тутумдун бир жагы болот. Ал тутум үчүн айтып кеткендей сервер бар, анын тышкарыда ар бир шайлоо участкаларында автоматтык эсептөө урналары болот. Анан үчүнчү жагы, жана сиз айтып кеткендей, биометрикалык идентификациясы болот. Шайлоонун жыйынтыктарына келсек соң, ар бир шайлоо участкада жайгашкан автоматтык эсептөөчү урна шайлоо күнүндө өткөн бюллетень бардын эсептерин чыгарып туруп, жыйынтыктарын берген заматта, ошол заматта биздин борбордук серверге маалыматтарды жөнөтөт. Көрсөтүлгөн басып чыккан чектерде кайсыл кандидат канча добуш алган болсо, ошол эле маалымат биздин борбордук серверде топтолуп, өзү анализдеп жана биздин сайттарга жайгаштырат. Ошол моментте силер ошол участканын жыйынтыктары менен сайттагы жыйынтыктарын салыштыра аласыңар. Ошол кезекте эгерде бир ишенимсиздик же бир айырмачылык болсо, ошону салыштырып, ошол негизинде кайрадан текшергенге өтөт. Бирок биздин тажрыйбабызга каратканда 99% так өтөт. Жанагы колго эсептөө менен асуунун абынын берген жыйынтыктары бир чыккан үчүн
мындай кандай айтсам, көп убакытты азайтты да. Үнөмдөйт экен. Мурун болсо мындай жыйынтыктарды бир жума 10 күнгө чейин күтсөк, азыр болсо 1-2 сааттын ичинде эле 85% андан өйдөп санын уже көрө алабыз. Демек, ишенимдүү түрдө айта алабыз, кол менен эсептөө жана ушул автоматтык эсептөөчү урналардагы добуштардын жалпы жыйынтыгы дал келет. Бул багытта дагы эми асуунун ичиндеги программадагы мындай бир ишенимдүү корголушу керек да. Сырттан киргишүү же болбосо кандайдыр бир чабуул болбошу керек. Кандай корголгон? Анын кандай айтсам, биринчиси бюллетендердин өзгөчөлүгүлөрү бар. Мындай жасалма бюллетендер өтпөйт. Ал биринчиси. Экинчиси сиз айткандай, сырттан бир киришим кыла албайт, анткени бул автоматтык түрдө бир дайылдалган кандай айтсам, программное обеспечение болгон үчүн ал шайлоо башталган менен аяктаганга чейин өзү иштейт, автоматтык түрдө. Оператордун жасала турган 1-2 иши бар. Анын биринчиси ошол кайсы участкасында колдонгонун белгилеш керек, номерин киргизип, анан болсо аягында бүткөнүндө ошол чек чыгарыш үчүн 1-2 кандай айтсам, кнопкасын басыш керек болот. Баскычын, Калган иш жүргүзүүсүн автоматтык түрдө өткөнү үчүн ага эч кандай эч ким деле киришпейт. Анан мыйзам жегинде оператордон тышкары асыга эч ким жолобош керек. Күн ичинде аны байкоочулар деле көрүп турат. Ошон үчүн мындай физикалык камсыздоосу ошол участканын эле ичиндеги шайлоо участканын мүчөсү менен жана байкоочулар менен тейленип турат. Маалыматтык жана кибер чабуул, киберсандык коопсуздугу уже бул жактан сервер тарабынан камсыздалат. Шайлоо күнкөнкү аябай көп кандай айтсам, попытка болот, аракеттер болот, туура айтасыз. Бардыгын ийгиликтүү биз тосконбуз. Өзгөчө президенттик жана парламенттик шайлоолордо ушундай кибер чабуул коопсуздугу орчундуу маселе болот да. Анын атайын алдын алуу үчүн бул багытта дагы БШК окутууларды жүргүзүп, техниктерди даярдап, бардык айтор ушул коопсуздук маселесин техникалык жактан камсыздап жаткандан кийин алдын алуу иш-чаралары дагы жүргүзүлөт. Бул эми жергиликтүү кеңештердин депутаттарына дагы тиешелүү, анткени алдын ала эч ким аңдап биле албайт. Ошол эле маалда бул деген жабдуу техниканын тилин таба билүү өтө кыйын, ал бузулуп калышы мүмкүн. Анын мөөнөтү, иштөө мөөнөтү кандай? Ал деле физикалык жактан мындай эскилиги жетип мөөнөтүнөн чыгып калат болушу керек. Бул жабдыктар деле жана компьютерлер сыяктуу эле жабдыктар болот. Мисалга бир компьютер деле 1-15 жыл кызмат кылат да. Бул жабдык деле ошол эле компьютер менен эле планшет биз ошол жанакы сканер кошулган бул жабдык болуп эсептелет, автоматтык урналар. Анын деле иштөө мөөнөтү узак эле. Себеби дегенде бизге азыр бул шайлоо процессиндеги эң негизги өтө турган этаптарга бул техникалык жактан толугу менен жооп берет. Болгону биз 1,5 толук шайлоо циклдерин өткөрдүк деп айтсак болот. Уже мына экинчиси аяктап атат, бирок бул жерде кээ бир ар бир үкөктүн ошо кээ бир гана бир тетиктери гана бузулуп калышы мүмкүн. Бул деген физикалык жактан бизде Борбор шайлоо комиссиясында өзүбүздүн регламенттерибиз бар. Ошолорго ылайык бизде ошо атайын бөлүм бар, автоматташтырылган урналарды тейлөө боюнча. Ошол бөлүм жылына 2 жолу шайлоо болсо дагы карап дегени оңоп түзөп турушат. Ал деген эми кандай десем, тестирлерин өткөрөт, иштеп атат, бардыгы жакшы, программалык, физикалык жактан баарын текшерет. Жылына 2 жолу. Андан сырткары ар бир чоң шайлоо, кичинек шайлоо карабай эле шайлоонун алдында срок мөөнөт коюлганда ар бир үкөкчө дагы бир сыйра текшерилет. Жөнөткөндөн кийин участкалык шайлоо комиссияга жеткенден кийин ал жерде операторлор өздөрү дагы бир сыйра тестирлөөдөн өткөрүшөт. Андан сырткары жана бизде жалпы тестирлөөлөр өтөт республика боюнча. Ошол учурларда жанакы автоматташтырылган урналардын иштеген механизмдеринде кандайдыр бир зыян бар жерлер болсо, ошолорду кошо карап түздөп коебуз. Бирок бизде анча деле көп бузулуулар болбойт. Шайлоочунда жана көп эле ызычуулар боло берет. Анын негизги себеби бул адам фактору деп айтсак болот. Себеби дегенде бизде жана участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү көпчүлүгү булар жана
улгайып калган адамдар же болбосо техникадан алысыраак, андан сырткары жана үйдө отурган келиндер ошолорду көрсөтүлөт жана партия менен жергиликтүү органдар тарабынанчы. Ошондуктан жана техникадан алысыраак болгондуктан болуш керек, кээ бир алгоритмдерди толугу менен аткарбай калат. Ошону аткарбай калганда жана эртең менен асууну жүргүзөрдүн алдында ошол биз жазып беребиз, бир тизме болот, ошол тизме менен ар бир кадамды жасаса, урналар үзгүлтүксүз жакшы иштеп берет. Ошону кээ бирлер адам факторда жалкоолонот же болбосо унутуп калат, жанагы коллегам айткан толкунданып атып, участокто элди көрүп толкунданып атып, кээ бирлерин өткөрүп жиберет ошол этаптарынчы алгоритмде. Ошонун негизинде жанакы бюллетенди толук албай калат да. Ошондой моменттерде эл ойлойт да бузулду деп, анан кийин тиги вот улан коллегам жана белгилеп кеткендей сразу эле асууну алып келип туруп алмаштыра койгонго неме кылышат да, умтулушат. Ошондуктан кичине бир токтолуп туруп, ошол жерде жана 1-2 кнопканы басып туруп эле кайтара бюллетенди коюп койсо, жанакын кабыл ала берет. Ошол баскычты басып аткан мезгилде айрымдарда көмөндө бир суроо туулушу мүмкүн да. Кандайдыр бир нерсени жасап атат, шайлоонун жыйынтыгына же болбосо добуштарга бир таасир этүүчү бир факторлор роль ойноп атат деген. Эми айтып кеткендей, бул жабдыктар коопсуздук үчүн райондун акимияттарда же ошол центрлеринде жайгашат да. Анан ошол 1-2 жума жакындап калганда календарный планга жараша ошолор участкалык комиссиялардан жеткирилет. Ошондон айтып кеткендей эле тестирлөө иштери башталат. Анан ошол заманда мисалы участкасы мектепте болуп калган болсо же дом культурда болгон кезинде ошол күндүз тестирлөө максатында өтүп аткан иш-чараларды сүрөткө тартып эле же видео съемка кылып эле мына ушул жерде УШК мүчөлөрү ушинтип шайлап атат эрте деп эле ызычы кыла беришет. 1-2 жолу болду. Эми айтып кеткендей эле бул пландаштырылган биринчиден окуулар өтөт. Ошол кезде деле жабдыктар кандай иштеп экени көрсөтүлөт бир сыйра. Андан кийин УШКлардын өзүнө жеткенде деле тест максатында өткөргөн иштер болот. Анан эң негизгиси айтып кеткендей, бул чоң бир тутумдун жагы болгон үчүн мисалы шайлоо 11 апрелге дайындалган болсо, сервер, жаңы жыйынтыктар топтогон жагы ошол күндү гана иштейт. Ошондуктан мурунку жасалган мындай автоматтык эсептөөчү урна менен иштер бардыгы бир өзүнүн максаты бар да. Же бул окутуудур, же бул болсо ошол тест амалчында кылынган нерселер. Мен жана айтып кеткендей, шайлоо күнү гана система толук иштейт. Ошол күнгө бүт жасалган иш-аракеттер бул даярдыктар максатында жасалган нерселер болот. Урматтуу меймандар, ушул шайлоонун жыйынтыгына автоматтык эсептөөчү урна аркылуу таасир этсе болобу деп мен жогоруда белгилегендей өлкө жарандарына сурамжылоо жүргүзгөндө пикирлер ар тараптуу болду. Азыр көбүнчө Бишкек шаарынын тургундары жооп беришиптир. Ушул сурамжылоого чогуу көрүп, андан кийин кайра маекти улантсак. Туруп эсептейт ойлойбуз. Ошон үчүн барабыз шайлоого. Күмөн жарата турган болсо да барбай эле коюш керек. Эми мындай таза салса ишеси болот, мне кажется. Ал эми мировой практикада болгон иште. Анан кийин жанакындай разный билемелер махинацияны табып, бияк бетине салып коюш, бияк бетине салып эле ора алышпайбы. Билбейм, машина мындайынан салганда албайт кой деп атам, баштандан. Айрдан химия кыла албайт болуш керек. Америкада эмне болду? Химия болду деп. Трамп канча эме берди, машина доказать этпеди өзүн. Праватыбыз, права эмес. Чындыгы. Тиги аппараткабы? Аппаратты деле баары бир жазап коюп атышпайбы? Нар жактан элечи аппаратка макул мен ишендим. Бирок нар жактан жазап коюп атышпайбы? Мен ошого ишене албайм ошон үчүн. Ишенбейм. Эмнеге? Ишенбейм. Алар уже жасап койду, может, кайдан билесиң? Асуунубу? Разработчик жазады да ошондо элечи, ал деле билет да кантип оңдош керек экенин. Бияктан бир гана эл сала берет, но тактан оңдобой ал аппаратты белгисиз да. Анан по-любому доверяй, но проверяй деп коет го. Анан салгандан кийин кайра кол менен санап чыгыш керек да. АСУ? Ну да, электронике я больше доверяю, чем людям, если честно сказать. Анан кийин башкача жасап туруп, салып жибериштери мүмкүн да. Мен ишенем, башканын көз карашын билбейм. Өзүнүн көз карашы башка. Туура эле эсептейт болуш керек.
андан башка эмне? Баягы адамдар мындай катуу, мындай бири-бирине сыйлакчы эмес да. Азыр уже кичине жүрөктөрү бошоп, кичине адамга мындай жакшы мамиле жасап келатышат. Уже кандайдыр бир жашоо пайда болду да. Эми ошо чыгаргандан кийин ошо бул комиссиядан өткөндө бул негизи башындачы бар жогу алдын ала текшерилип анан коюлат болуш керек, анан ошонун негизинде анан коет бул нерсени. Эми негизи туура эле деп ойлоймунбу дейм. Мындай санагандан көрө ошо мындай туура деп ойлойм да. Эми компьютер болгондон кийин компьютерди жасап ага деле көп убакыт керек болуш керек. Ишенишибиз мүмкүн да, бирок ага деле. Эми кандай деп айтсам, эгерде мындай механикалык түрдө болсо ар нерсе болуп кетет эле. Эми азыр кандай могу санариптештирүү дегенде ишенсек болот го деп эле ойлойм. Ал деле техника, анын деле адам башкарат да, как компьютер. Анын деле бул жерден эми программа менен жасап коет да. Эми кээ бирде, например, ошо ящик иштебей калганда уже ручной подсчет болуп коет. Бирок бул по-любому бул жана асуу, жанакы электронный подсчет ал эмеге жатпайт да. Кайра эле ручной подсчет кылып атпайбы? Анан экөөнүн эмеси в принципе бир эле чыгып атпайбы? Кайра ручной подсчет кылгандан кийин. Азыр урнага ишенсең да, билбейм, жана чоңдорго ишене албайсың. Чоңдор жеңим айткандай баарын уже элдин көңүлүн калтырган, ишеничтен кетишкен. Технология ишенсе болот. Ал эми ким билет эми. Анда жасап коюшу мүмкүнбү? Адамдан айламал качып кутулбайт дейт. Анан аны деле жасап койсо автоматтык түрдө кете бериши мүмкүн. Ошон үчүн азыр техникага деле, адамга деле ишене албай турган заман элдин көбү эле. Эмнеге? Эми мамлекет коюп атса кантип ишенбейм? Мисалы үчүн биз эми жашоодо мамлекетке ишенишибиз керек. Ишенбесек анда эмнеге жашайбыз? Ишенем? Ой, анткени аны жасагандар дагы, аны орноткондор дагы, ошону орнот деп тиге буйрук бергендер дагы кыргызстандыктар деп ойлойм. Анан алар деле бизге жана өзүнө, балдарына, балдарыбыздын келечегине жаман карабайт го деп ойлойм. Если автоматтык болсо электронный да турабы. Ага эч ким колун сала албайт. Сен, мен бул. Мына мен аяктан кирем эмеге, урнага, сызам өзүм каалоомду. Алып келип кое бердим тиги эмеге, электронный почтага. Все она там же это самое. Самостоятельно рассчитывает. Технология туура эле эсептейт деп ойлойм. Техника да эми ал жерде алдай турган эч нерсеси жок болуш керек, по-моему. Урматтуу БШКнын өкүлдөрү, негизи эле 2015-жылдан бери ушул бардык шайлоо процесстеринде алдыңкы технологияларды колдонуу менен айрым жарандарыбыздын баягы шайлоого болгон ишенимин жогорулата алдык. Анткени мына өзүңүздөр жогоруда белгилегендей, баягы шайлоочулардын тизмесин түзүүдө, добуштарды саноодо ушул автоматтык эсептөөчү урналардын көмөгү менен, анын ролу менен көптөгөн адамдык факторлорду жокко чыгарууга мүмкүн болду атабыз. Бул багытта жарандарыбыздын жооптору дагы ар кандай болду. Арасында позитивдүү жооп бергендер, арасында техникага дагы, адамга дагы ишенбей калгандар болгонун айтып атат. Сиздер кандай комментарий бересиздер биздин телекөрүүчүлөрдүн ушул жоопторуна? Эми мен өзүм атынан айтып кете турган болсом, 100% кепилдик беребиз. Силерден гана келишиңерди күтөбүз. Ошон үчүн урматтуу жарандарыбыз келаткан шайлоого сөзсүз түрдө катышып кетиңиздер. Мындай техникалык тарабынан да айтып турган болсок, бүт жасаган иштерибиз ачык, кандай айтсам, доступный манере. Толук маалыматтарды белгилеген сайттарыбызда бар, жанакы интернет ресурстарда жеткиликтүү бар, ооба. Жана кол эсептөө менен жана автоматтык эсептөөчү урнанын жыйынтыктарын ошол эле заманда текшерип өзүңүздөр мындай бир эмеге келсеңер болот деп айтып кетермин. БШКнын өкүлү өзү толук ишендирип атат, ошон үчүн шайлоого келиңиздер. Аскар мырза. Мен да коллегам Уланга айтканга кошулуп, баарыңыздарды чакырып кетет элем. Ошо шайлоо учурунда активдүү өзүңүздөр катышып, себебен ар бир добуш маанилүү мамлекет үчүн, биздин келечек үчүн. Андан сырткары жанакы роликте кээ бир жаш муундар айтып атпайбы, ишенбейбиз, жасап коет деп. Бул жактан Борлук шайлоо комиссия өзүнүн кепилдигин да бере алат. Себебен программалык техникалык жактан камсыздык жасаган нерсебиз. Андан сырткары программаларыбыз дагы жанакы коддордун баардыгы өзүдө. Себебен бул атайын программалык камсыздоочу нерсе. Аны деген өзүнүн сроктору коюлган, ошол эле жанакы разработка жасаган балдарды айтып атпайбы. Ал жерде программаны жасаганда өзүнүн мөөнөттөрү бар. Вот улан башында
биздин маектин башында белгилеп кетпедиби? Ошол мөөнөттөр коюлат. Ошол мөөнөттөр өткөн сайын убактысы менен жанакы ар бир процедура өтүп кете берет. Кандидаттарды киргизебиз, тизмелер такталат. Ошол бардыгынын өзүнүн чектери бар, мөөнөттөрү бар. Ошол мөөнөт өткөндөн соң ал программалык жактан ага эч кандай бир мындай киришүү жасалбайт. Жасалганга мүмкүнчүлүк болбойт. Аны деген биз ошол жана мамлекеттик жанакы информация маалымат системаларынын реестрине да кошулган, текшерүүдөн өткөн, атайын ошол кошулуп, биздики да ошол мамлекеттик системалардын, түтүндардын тизмесинде турат да, текшерүүдөн дагы өткөн. Аны текшергенде коддорун текшерет, техникалык жагын текшерет. Ошон үчүн жарандарга айтып кетүүчү нерсе бул Борбор шайлоо комиссия тарабынан ошол санариптештирүү алкагында жасалган жумуштардын бардыгы как локомотив катары да биздин Борбор шайлоо комиссия көп нерсени санариптештирип койгонбуз. Андан сырткары ошол жаш муундар өздөрү келип активдүү катышып берсе шайлоолордо, ошондо өздөрү көрүшмөк добуштардын канчалык биз айкын таза шайлоону өткөргөнүбүздүчү. Бул багытта сиздер улам жаңы сунуштамаларды берип, тегерек столдордо семинарларды уюштуруп турат экенсиздер. Эл аралык байкоочулардын дагы ушул акыркы 6 жылдагы шайлоо процесстеринде колдонулуп жаткан алдыңкы технологиялардын колдонулушу тууралуу дагы берген баасы мен окуп чыктым да. Эми мына БШКнын эксперти отурат, Улан мырза жыйынтыктоочу иретинде эксперт катары сизге сурап берейинчи. Сиз кандай ушул жетишкендиктерди баалайсыз? Балким келечекке дагы бир сунуштамаларыңыз болобу? Анткени баягы заман өнүгүп атат, техника бир орунда турбайт. Туура айтасыз. Азыркы заманда технологиялар аябай мындай ылдам жана алдыга өтүп кетти. Мисалы ошол эле 10 жыл мурун алсак, азыркы колдонуп аткан смартфондор болот экен деп ким ойлоптур дегендей. Бирок бул жакта бир адам фактору бар. Биздин негизи максатыбыз биздин шайлоочу, биздин жарандардын ишеними болгон үчүн азырынча ушундай микс катары колдонуп турганыбыз туура деп эсептейм. Микс демек аралаш. Ооба, мисалы ушунча жабдыкты колдонуп туруп деле кагаздан бюллетень колдонгонубуз бул менин оюмча бир аз мындай эскиден калган нерсе. Анда толук санарип өткөнгө деле, бирок биздин жарандарыбыз даяр эмес. Жанагы сурамжылоодо да көрдүңүз, техникага ишенбегендер адамдарыбыз дагы эле бар. Ошон үчүн эми үмүт үзбөй күтөбүз. Эң негизгиси ушул шайлоонун жыйынтыгынан биздин Кыргызстанда тынчылык болсун. Биз ошол иш аракетибизди ошол максатта жүргүзөбүз. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы толук ишенебиз. Жетишкендиктерге берген бааңыз 100%. 100% деп айтам. Толук кепилдик бересиздер. Рахмат. Бул маектагы баягы жарандарыбыздын ошол шайлоого болгон ишенимин, жарандардын шайлоого барып активдүү катышуусун, каалоосун күчөттү деген биз терең ишеничтебиз, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 11 апрель жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого байланыштуу Ала Тоо 24 каналы менен Борбордук шайлоо комиссиясынын биргеликте ишке ашырып жаткан дагы бир программасын назарыңыздарга сунуштадык. Бүгүн биз Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын программалык техникалык камсыздоо, маалыматтарды иштеп чыгуу жана маалыматтардын коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Аскар Акимбаев жана БШКнын аппаратынын программалык техникалык камсыздоо, маалыматтарды иштеп чыгуу жана маалыматтардын коопсуздугу бөлүмүнүн эксперти Улан Мурзаев менен баарлашып суроолорго жооп алдык. Кечиңиздер жагымдуу улансын. Саламатта калыңыздар.